орой айтканда гейлерди лесбиянкаларды үйлөнүү тоюн өткөзүп жаткан жерде биз үстүнөн чыгып ал жерде аны токтотуп тарап кетүүсүн биз катуу талап кылганбыз. Тилекке каршы биз аны таратып кетирип жатканыбызда алар кайрадан биздин үзүбүзгө болбогон жалаа жаап, мына патриот балдарыбызды бүгүнкү күнгө чейин сурактан суракка сүйрөп убара кылышууда. Мен мындан улам эмнени айткым келет? Эгерде биздин мындай ата салтына, ыйманыбызга, адепибизге, улуттук баалуулуктарыбызга каршы келген мындай жүрүм туруму начар адамдардын жогорку кеңештин депутаттарынын арасында болуусу мүмкүн деген ойдон улам биз каршы болуп атабыз. Эмне үчүн улуттук идеологияны көтөргөн бир депутат жок? Эмне үчүн улуттук жок дегенде бир идеяны көтөргөн бир мамлекеттик кызматкер жок дагы? ЛГБТ коомчулуктун укугун коргогон, алардын таламын талашкан, алардын кызыкчылыгын лоббировать эткен депутаттар жогорку кеңеште пайда болуп атат. Şu батыштын саясатын, элдин ишин кандай иш чаралар менен бузуп аткандыгын көрүп туруп, şu жогорку кеңештеги закон чыгаруучу, мыйзам чыгарган адамдарыбыздын кылган иштери өкмөттө эмне үчүн карай турган киши жоктой сезилет да. Биякта уже элдин арасын баарын аралап кеткен булар. Бул жерде 5 бар эркек, 6 бар кыз, кызга үйлөнүп, 5 бар эркек, эркек үйлөнүп атса, эртең менен Мендельсондун марш ойноп, горка деп кыйкырып атса, бул свадьба эмне? Буларга конституцияда жазуу жок. Бели гейлер жүрө берсин, подвалдардын ишин кылсын деген. А мынтип публикага чыгып, кафелерди арендап айтып, мындай свадьба өткөрүүгө ким буларга укук берген?